Ассаламу алейкум, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич. Биз сизге ушу Ысык Көл областында Ысык Көл районуна караштуу Чырпыкты айылынан жаштардын атынан жана элдин атынан кайрылып жатабыз. Камчыбек Кыдыршаевич, биз ушу турган футбольный поляны жаштардын бюджетинде акча менен айыл өкмөттөн 1 сом албастан ушу деңгээлге чейин алып келгенбиз. Ушунун основасына жана ушу покрытия төшөп, баардык жумуштардын баарын ушу жаштардын шотунан өзүбүздүн акчабыздан жасап, ашар жолунда кылган иштерибиз болду. Ушул футбольный поляны салып бүтүргөнбүз, эме резинкасына чейин. Анан ушунда резинкасынын үстүнө сепкен резинкасына жоктугуна байланыштуу жумуш токтоп турган. Анан бүгүн ушу шамал болуп, аба ырайынын байланыштуу ушундай акыбалга келип калдык. Эмгегибизди талаага кетип, аягына чейин бүтүрө албай калдык. Ошондуктан сизге кайрылып жатабыз. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, ушу футбольный поляны аягына чыгып бизге жанагы резинкасы, крошкасы көбүрөөк акча турганына байланыштуу бизде каражатыбыз жетишпей калды. Биз дагы ушу жакшы максат коюп, келечекке жакшы балдарга футбольный поля түзүп, шарт түзүп берип, жакшы футболисттерди чыгарсак деген ойдо болчубуз. Ушу Касым Тынстанов мектебинде жайгашкан. Ушу Касым Тынстанов мектебинин футбольный полясы эле. Ошону биз жакшы футбольный поля кылып, келечекте бир жакшы тыйын футболисттерди чыгарсак деген ойлорубуз бар эле. Ошонун аягына чыга албай атабыз. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, ушуга жардам берип, ушу футбольный поляны өзүңүз көзөмөлгө алып, аягына чейин бүтүрүп бериңизди абдан чоң суранабыз. Жаштардын жана Чырпыкты элинин атынан.